Зор жеңишке кучак жайды салтанат, наристедей күлкү чачты чар тарап. Бардыгына тегиз тие баштады бакыт нуру, жеңиш нуру чачырап. Жеңиш, жеңиш, улуу жеңиш, бул тарых. Унутпайбыз, эскеребиз баарыбыз. Кайгы муңдун аты кайра жадырап. Келди жеңиш, күн да күлдү жадырап. Эмесе, улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата эч ким, эч нерсе унутулбайт деген темада тарбиялык саатыбызды баштайлы. Сабагыбыздын максаты улуу жеңиштин тарыхта алган орду жөнүндө маалымат алуу. Жаш муундарды аскердик патриоттуктукта тарбиялоо, ошондой эле өз мекенин сүйүүгө, кыйынчылыктарды акыл калчап жеңүүгө, эрктүүлүккө, улуу муундардын басып өткөн традициялык күрөш жолун улантууга тарбиялайбыз. Кыргызстандын эли бүткүл прогрессивдүү адамзат менен бирдикте улуу жеңиштин 75 жылдык майрамдык салтанатын белгилөөнүн алдында турат. Анын болуп өткөнүнө көп убакыт өтсө да, биздин элдин кичинесинен чоңуна чейин ал алып келген көйгөйлүү түйшүк, азап-тозоктору, кайгылуу кесепеттери менен окуялары али алардын эсинен кете элек жана мындан ары да унутулбайт. Балдар, Кыргыз Республикасы улуу жеңиштин келишине зор салымын кошуу кондугу калексиз. Кыргызстан согуш жылдарында 3000ден ашуун адамдарды кабыл алып, 30.000ден ашуун адамдарды өлкөдөн сырткары жумушка жиберди. Согуш убагында эвакуацияланып келген өлкөлөрдүн ичинен кыргыздар ал кезде бөтөнчө меймандос келип, өзүндө бир сындырым жүгөрү наны болсо, анын жарымысын бөлүп берип, ачкачылыктан аман сактап калышкан. Кыргызстанда 316-385 аткычтар дивизиясы, 40-153 аткычтар бригадасы, 660-664-666 авиаполктору түзүлдү. Москва алдында кыргызстандык жана казакстандык жарандардан турган 316 дивизия түзүлүп, анда 28 баатыр Панфиловчу, Дүйшөнкул Шопоков, Николай Ананев, Иван Масленко, Григорий Петренко, Григорий Шемлянкин жана башкалар айырмаланып турат. Кыргызстандан 360 000 жоокер фронтко аттанган. Алардын 22-си Даңк орденинин кавалери, 73-ү Советтер Союзунун баатыры болду. Анын ичинде Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Дайыр Асанов, Асанбек Оторбаев, Иван Васильевич Панфилов жана башкалар жогорку сыйлыктарга татыктуу болгон. Ошондой эле тылда каармандык менен эмгектенген 2000дей адам СССРдин ордендери жана медалдары менен сыйланган. Эми кезекти окуучуларга берели Улуу Ата Мекендик согуштун 75 жылдыгына арналган ырлардан көркөм окуп беришсин. Ыр бабасын, мындан ары жараңар, ыйлабасын, кемпир, чалдар балаңар, капа болгон каңырыгым жалыңдап, барган сайын, суюлган кубараңар, бубак басып, аппак болуп чачыңар, улам ары кетип барат жашыңар, урмат кылып унутушпай турпактар, кылымдарга күбө болот атыңар. Жеңиш күндү белгилеп, майрамдарга эл болсун, аталар коргоп кан төккөн, келечегиң кең болсун. Кайтпай калган жоокерге түбөлүк код алоолойт, 9-майда эл журту эстелик койгон гүл жайнайт. Ардагерлер, баатырлар, жеңишиңер кут болсун,
ак сакал болуп сый көрүп, ден соолугуң чың болсун. Май айында кызгалдак бажырайып ачылар, балдарыңдын алдында бар болгула аталар. Бул улуу ата мекендик согушка биздин Ак Дөбө айылынан дагы 118 адам согушка аттанышкан. Алардан 66 адам кайтпай калган. Мектеп музейинде өткөндөрдүн даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт деген бөлүгүндө улуу ата мекендик согуштун катышуучулары жөнүндө кеңири маалымат берилген. Аттанган тууган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн, гүл коюп эскер ыйлаба, уулуңар жокер эл үчүн. Мына ошентип ыйык туткан жеңиш күн ар бир үйгө нурун чачат күнү түн. Баарыңарды куттуктаймын ураалап, урпактардын улап коюп үмүтүн. Деп айтылгандай, бүгүнкү сабакты аяктап жатып балдар, бүгүнкү сабактан ата мекенди коргоого, сүйүүгө үйрөндүңөр деп ойлойм. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыз ушуну менен аяктады. Живых этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.